Медициналык камсыздандыруу учур талабы анткени кандай гана учур болбосун жаран ооруп калса же ден соолугунан жабыркаса дарыканалардан дары алууда жеңилдик каралат. Андыктан мамлекеттик кызматкерлер, жогорку окуу жайдын студенттери, ошондой эле мектеп окуучулары, пенсионерлер, майыптыгы бар жарандардан тышкары жарандар өзү үчүн медициналык полис алышы шарт. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча мамлекет канча бир жарандардын категорияларын өзү камсыздайт. Булар бардык пенсионерлер, 16 жашка чейинки балдар. Эгер балдар орто билим берүү мектебинде окуп аткан болсо 18 жашка чейин, 21 жашка чейин очно дейбиз, жана очно окуган студенттерди 21 жашка чейин мамлекет камсыздайт медициналык жактан. Жана льготалар бар, бардык категориялар. Бул биринчи топтогу майыптар, экинчи топтогу майыптар, үчүнчү топтогу майыптар, көзү боюнча, угуусу боюнча майыптар, чернобылецтер, Баткен окуяларынын катышуучулары, апрель окуяларынын катышуучулары, Баатыр энелери согуштун катышуучулары, согуштун инвалидтери, ошолордун бардыгы камсыздандырылган болот мамлекет тарабынан. Ал эми өзүн өзү камсыздап жаткандар булар биз иштеп официалдуу түрдө айлык акы алып, айлык акыбыздан социалдык төгүмдөрдү төгүп жаткан жарандар. Ошол сыяктуу эле социалдык төгүм төккөн бул өз алдынча патент алып иштеген жарандар. Алар патент алып атканда налог төлөп атат, ошол эле убакта социалдык төгүм төлөп атат. Ошол социалдык төгүмдүн ичинде медициналык камсыздандыруу төгүмү дагы бар. Жер үлүшү бар адамдар өзүнүн жерине социалдык төгүмдү төгүп жүргөн болсо, алар дагы камсыздандырылган болуп эсептелет. Эми камсыздандырылган эмес жарандар камсыздандыруу полисин сатып алсын деп атат. Булар кимдер? Эч жерде иштебегендер, эч кандай социалдык төгүмдөрдү төкпөгөндөр. Алар полис алып өзү медициналык жактан камсыздашы керек. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин жарандар кандай учурда пайдалана алат? Алганда биз медициналык жардам алууга гана берилет. Жардам алууга биз ооруканага кайрылабыз кээде. Анан ооруканага жатпай поликлиникага, үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылабыз. Ооруканага жатканда орточо төлөмдү төлөйт. Ооруканага жаткандардын баары жогорку төлөм, орточо төлөм, минималдык төлөм деп төгүм төлөйт. Минималдык төлөм 330 сом, операция менен дарыланса 430 сом, орточо төлөм 840 сом, операция болуп дарыланса 1090 сом. Ал эми жогорку төлөм операциясы жок дарыланса 2650 сом, операция болуп дарыланса 3440 сом төлөйт. Бул полисти алгандан кийин орточо төгүмдү төлөйт. Башкача айтканда, операциясы жок дарыланса 2650 сомдун ордуна 840 сом, операция болуп дарыланса 3440 сомдун ордуна 1090 сом төлөйт. Ошол эле учурда ооруканага жатпай эле башка бир ооруларга, жанагы специалисттерге көрүнөбү же үй бүлөлүк дарыгерлерге көрүнөбү ооруп калган учурда кайрылса, полиси барларга алгач баштапкы жардам деп коебуз, ошол үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда же болбосо жанагы үй бүлөлүк медицина борборунда бардык изилдөөлөрү бекер болот. Анализдер, УЗИ, рентген, шланга жутуп көрүнөбү, көзүнөн бирдеке сайылып калса алдырабы же кулагынан алдырабы же хирургка гипс салдырабы, бардыгы бекер. Ал эми полис жокторго бардык нерсеге акча төлөйт прейскурант боюнча. Прейскурантты министрлик бекитип берет баалар. Милдеттүү медициналык полистин баасы 1722 сом болсо, чет өлкөлүк жарандар үчүн 16391 сом болот. Бул полис 1 жылга жарактуу болуп эсептелет. Медициналык полисти камсыздандырылбаган жарандар алат. Булар 18 жаштан жогорку, жумушсуз жарандар жана жогорку окуу жайларында сырттан окугандар. Бизде мындай көйгөй болуп турат да, медициналык кызмат жетишсиз деп. Бир четинен эсептеп келгенде, биз баягы страховка дегенден кийин вдруг ооруп калсак, мен деле дени кардым со,
но эртең ооруп калсам мен ушул жардамды мындай жеңилдик менен алам деп өзүмө кам көрүп атам. Ар бир адам өзүнө кам көрүш үчүн артыкчылыктары ооруп калган болсо, ал явно артыкчылыктарын бир нече эсе артыкчылыктарын көрөт. А оорубай калса аны көрбөйт. Ал эми мамлекеттик кызматта эмгектенген жарандар үчүн дарыканалардан дары алууда жеңилдиктер каралган учурда дарыларга жеңилдикти берүү электрондук ыкмада ишке ашууда. Мамлекеттик кепилдиктер программасында эки түр амбулаторлук деңгээлде ооруканага жатпай, үйүндө жашап жүрүп ооруп калган адамдар кандай дарыларды ала алат? Эки дары дармек менен камсыздоо пункту бар. Бирөөсү милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы. Экинчиси мамлекеттик кепилдиктер программасы деп. Мамлекеттик кепилдиктер программасы менен камсыздандырылган статусуна карабастан 5 ооруга 85%дан 100%га чейин жеңилдетилген рецепттер жазылат. Рецепттерди атайын министрлик бекитип берген дарылардын түрүнө гана жазылат. Бейтаптар келип мага мынаны дары жазып бер, мен мына дарыны ичем дегенге болбойт. Ал министрлик бекитип берген дарылар. Ал дарылар дагы айта кетчү нерсе лимит бар. 1 жылга мынча гана бронхиалдык астма менен ооруса, сизге 1 жылга мынча гана сальбутамол берилет, мынча гана бекламетазон. Анын бардыгы доказано. Эгерде адам ошол туура дарыланып, режимин сактап жүрсө, ушул дары өзүн жакшынакай сескенге 1 жылга жетет деген. Ошол дарыларга жазылат. Ал эми милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасында 280ге жакын дарылардын аттары бар. Бул дарыларды биз анализ кылганда көбүнчө кимдер колдонот? Буну учетто тургандар, ошол астматик жана бронхасы бар адамдар, жүрөк ооругандар, давлениясы барлар, сахар диабети барлар, анемиясы барлар, учетто турган беременныйлар, андан кийинки кезекте кичинекей балдар. Өпкөсүнө сук тип калганда, кулагы барып келгенде, же грипп болуп келгенде ошол учурларда врач диагнозун койгондон кийин дары жазат. Ошол дары кайсы жазган 3 түр дарыны жазса, экөөсү жана справочниктин ичинде бар болсо, мисалы, өпкөсүнө сук тип келген болсо, амоксициллин менен парацетамолго рецепт жазып берет. Анан дагы бромгексин кичине какырын жумшартып, анан бат-бат тазаланганга бромгексин жакшы, жол болсо, бромгексин жок, анын ордуна мисалы башка харкивашы ацици бар, анда дагы үчүнчү бир эле ооруп келген кишиге бир моментте 3 рецепт жазганга мүмкүн. Бронхиалдык астма, талма, эпилепсия, эки түр психикалык оорулар, анан бирөөсү 4-чү баскычтагы онкологиялык оорулар. Жерде эми кээ бир дарылар өзү негизи арзан, кээ бир дарылар кымбат. Кымбат дарыларга негизги талап 50%дан кем болбош керек. Мамлекет тарабынан возмещение болуп аткан, ооруп калыбына келтирип, толтуруп берип аткан акчасы 50%дан кем болбосун деген дагы бир талап бар. Ошону аракет кылабыз, ошону биз требовать этебиз аптекалардан. Мына дарыларды кымбаттап келип атасыңар, 50%ден аз болуп калып атат мамлекет тарабынан. Же болбосо кымбат сатып атасыңар деп. Анысына жараша аны атайын специалисттер эсептеп, мисалы бекламетазонго 840 сом возмещение болсо, эналаприлге бекламетазон бир эле неме болот, ичинде 200 дозасы болот. Тамагына жана аэрозолду чачат. Ал бир стандартында 200 доза болот. Ал эми эналаприл мисалы 20 таблеткасы бул 20 доза. 20 дозага мүмкүн 15 же 20 сом эле возмещение болот. А бекламетазонго 800 сом возмещение. Ал дарынын өзүнүн негизги баасына жараша ошондой коюлат. Негизги талап 50% болуш керек. Мамлекет тарабынан жардам берип аткан дарынын баасынын 50%ын толукташ керек. Ар бир адамдын саламаттыгы өз колунда, андыктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу уюму тарабынан берилген ар бир жеңилдикти жарандар өз учурунда пайдалана алат.